Шаймандар боюнча кеп кылабыз. Пресс-подборщик, соко, сеялка, опрыскиватель, чачкычтап коебуз, культиватор. Айтор көптөгөн шаймандар турат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Пресс-подборщик бул да FM World тракторга навеска илинген бул шариковый болот. Пресс-подборщиктин эң маанилүү жери Бунун баасы канча? булар бизде турган техниканын негизи эле. Трактордон баштап болгон ошол техникалар шаймандардын бүт баары лизингге берилет. Келе бул фрезага өтөлү. Турецкийден бир аз кичинекейирээк болот. Турецкий ушундай бир өзүнчө көтөрүлүп чөт, ушундай эле ховат өзүнчө көтөрүлүп чөт, ошондой эле bunun артына прицеп эле болсо болот, фаркоп катары. Бул переверш деп коет, айланма соко. Технология боюнча бул предплужник эмнеге эметилет? Баягы полонун үстүндө курай барго. Ошо курайын биринчи жерге оодарып берип, Арион фирмасы буну 6 жылдан ашык сатып келатабыз. Бул Кронос фирмасы негизи эле Россияда эң алдыңкы. Спиральга келсек, эң жакшы жер башка культиваторлордо мындай жок да. Бул канаттары 16 метрге болот. Бул трактордун ичинен түшүп кереги жок. Бул канаттары өзү автоматически бул жерди түзөп берет. Анан 600дөрдүн баасы 130 000 сом. Себе турган болсо ошону саласыз. Ошол жерге дан салынат өзү. Жүгөрү, кызылча, фасоль, ушундай эле отой турган, ортосунда отой турган. 3 литра салгычы менен чоң дөңгөлөктөгү ошо лайларда трактор менен жарыштырып, сыяктуу кылып, ошо башкы байгеге коюп, бир тракторду Саламатсыңарбы, урматтуу мекендештер? Агролайф KG YouTube каналыбызда биз дагы кезектеги чыгарылыш жасап атабыз. Сельхозтехника боюнча. Бүгүн биз Кара Балта шаарына келип, сиздерге JSK баш аттуу компаниясынын ушундай артында турган көрүп атканыңыздардай шаймандар боюнча кеп кылабыз. Бул жерде кандай шаймандар бар десеңиздер, пресс-подборщик, соко, сеялка, опрыскиватель, чачкычтап коебуз, культиватор. Айтор көптөгөн шаймандар турат, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Ошолор боюнча сиздерге кененирээк айтып берели. Өткөн чыгарылышта билесиздер, биз сиздерге тракторлор боюнча айтып бергенбиз. FM World аттуу. Эми бүгүнкү чыгарылышыбыз ушул шаймандарга арналат. Эми урматтуу көрүүчүлөр, шаймандарга өтөлү. Шаймандарыбыз көп. Ошол чекесинен баштай берели. Чекесинен баштай берели. Биринчи эле ошол пресс-подборщик, бул да FM World. Ошол эле биздин тракторларыбыздын заводунан чыккан пресс-подборщик десек болот. Азыркы маалда азыркы баягы 21-кылымдын талабына жараша дегендей, азыр бүт ошол пресске өтүп башташты. Бул пресс өзгөчөлүктөрү, бунун жаткасы бир аз чоңураак болот да. Анткени бирки тиги пресстерден эки четинен чөп кала берет. Бунуку уже чоңураак болот. Бунуку чоңураак болот, ушундай эле 1000 оборот менен, 850 оборот менен, 540 оборот менен иштегенге бул эң ыңгайлуу пресс да. Ушундай эле бунун тракторга навеска илинген бул шариковый болот. Бүт положенияда иштей берет. Берки баягы эски пресстин көбү эле сынма да ошол жеричи. Ошол жер жаман капризный болот да. Билип калган да. Ошол жери эң ыңгайлуу жасалган пресс-подборщик. Бунун артыңкы аппаратурасына келсек, бунун аппаратурасы германский аппаратура коюлган. Биз баягы германский аппараттын ушундай шаймандарын көп саттык. Буга түшүнүк өтө көп, биздин түшүнүк биз көп сатып жүрдүк да ошол аппаратты. Эми баягы пресс-подборщиктин эң маанилүү жери ошол аппарат да негизи. Ошол аппаратты бунуку германский болуп жасалган да. Эң негизгиси биле турган нерселер эмне ошол аппараттын ичинде? Эми бунун аппаратты баягы жип, бунуку баягы прессти байлаганда жип үзбөгөнү да, эң маанилүүсү ошол да. Бул аппарат негизи мындай айтканда 1000ден 1 өсө турган аппараттын бири. Эң жакшы сапаттуу бул аппарат негизи Чехияда. Германия менен Чехия бул чогуу иштетилип чыгарылган аппарат. Бул негизи совместно иштетилип чыгарылган аппарат. Азат мырза, бул деги FM World'тун өзүнүн продукциясы экен да. Туурабы? Бунун баасы канча бул пресс-подборщик? Бунун бизге азыр коюлган баасы $13,000 деп баасын койдук. Эми өтө кымбат эмес. Рынокто карап, ошо менен бааны бир аз дыйкандарга жеңилирээк болсун деп $13,000 деп койдук. Лизингке ошондой эле? Лизингке деле, накталай деле. Накталай болсо бир аз
сүйлөшсөк болот. Накталай сүйлөшсөңүздөр болот экен, урматтуу көрүүчүлөр. Эми Азирет мырза, тактыларды айта кеткенбиз, шаймандарга дагы ушундай айыл банк аркылуу, лизинг аркылуу бир шарттарын бир айтып кеткиле, анан кийин сөздү уланталы. Шаймандары мисалы булар бизде турган техниканын негизи эле трактордон баштап болгон ушул техникалар шаймандардын бүт баары лизингге берилет. Берилет. Бүт банктан бизде кайсыл техника керек десеңиз лизингге бере беребиз. Бүт эле 7 жылга Бүт эле 7 жылга 6% менен лизингге берилет. Демек анда мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бул суроону кайра бере бербейин. Лизингге берилет экен. Мынакей могу жеринде жип салына турган немеси окшойт, Бул ящик, жип салына турган ящик. Караңыздар. Жип Төртөө салынат. Жип ушундай эле ушул жерден кетет. Мындайынан жип кетет. 4 жип салып койсоңуз деле болот. Жиптер барбы силерде? Бизде китайский жип да бар. Ушундай эле местный флекс деген жиптер бар. Алардын баары бизде бар. Бар, бияктан алса болот. Bizde Болгон biyaktan айырмалар баасында. Буга жип проблема эмес. Жип азыр мындай айтканда продуктовый магазинде деле сатып калды азыр жипти. Любой жип буга сала берсе болот. Эми бунун дөңгөлөктөн аралыгы анан кийин бул канчага кубат алат? Бунун ушул жерден келип эме болсо, ошо бунун дөңгөлөгү негизи дөңгөлөгүнүн размери 10-15 болуп айтылат. Негизи бул чөп чапкан Ешка, Германка, Немка деп коюшат. Ошонун дөңгөлөктүн арткы дөңгөлөктөрү келе берет бугачы. Покрышкасы келе берет. Универсальный. Универсальный. Бунун аралыгына келсек, бунун аралыгы ошол 2 болтту бошотуп, буну дөңгөлөктү чыгарып киргизе берсеңиз болот. Размерлерин аралыгын чоңойтөрсө болобу? 70 сантиметрге чейин чыгып, кайра кире берет бул дөңгөлөкчү. Ошол болттордон бошотуп, буну ылдый жанында да болот 2 болту. Ошону бошотуп чыгарып киргизе берсе болот. Өзүнүн акыбатычы канча метр? Бунун жаткасынын акыбаты, мисалы бул рабочий ширинасы жаткага келсек 2.30 2.28 да? Рабочий ширинасы 2.28, 2 чети шнековый болот, прямой алып берет да бул. Бүт ошол жерде мына мисалы эмелер 3-ай 2025 чыгарылган, уже бул мындай айтканда 1 ай болду да. Бул жаңы жаңы бул, дагы эле ысык десек болот. 1 тонна 600 килограмм өзүнүн веси, толук веси. Шириналары бүт 5 метрге чейин барат. Биягы 2.920, ушундай эле бийиктиги 1.790. Бул демек жапчаң экен да. Буну өзү Кытайларда иштетип көрүштүбү? Бул негизи FM World'тун негизи толук заводу эң биринчилерден болуп бул чыгарып, бул трактор менен комбайн Таиландка, Кытайдын өзүнө күрүштүн техникасын жасап баштаган да буларчы. Булардын 87 жыл болду уже. 87 жылдан бери бул иштелип келаткан FM World заводу. Болгону бул пресс-подборщик бизге Кыргызстанга эми келип атат. Бул келгени эми келип атат. Компания аркылуу эми келип атат да. Бул Казакстанга негизи сатылды. Мен 16-17 штуктай Казакстанга саткан болчу. Казакстанда азыр менде запчастьтардын баары бар. Мындай айтканда, бизден баягы жакын эле да, Мерке берден 50 километрге жетпегендей да. Мисалы Бишкектен жакыныраак Мерке бизге Казакстан. Запчастьтар до сих пор баягы запчастьтарга келе элек. Канча болуп калды? Уже 2 жылдан ашып, 2,5 жыл болуп калды, запчастьке келе элек. Баягы тренд болуп аткан, эме болуп аткан, ошол пресс-подборщик азыр Bunun производительности канча болот? Ошондо канча жерди канча түк чыгарып берет? Эми баягы иштегенге жараша экен да. Биз орточо клиенттерди сурап эме кылып атсак, эми тигилер айтышы боюнча бир күндө иштейт 2000 түк, 2,5 миң пресске чейин чыгарып атабыз. Бул скоростной деп айтылат негизичи. Түктөрдүн размерлери стандарт. Түктөрдүн размерлери точно ченеп эме кылып көрөлү. Мен унутта койдум. Бул Тукан пресс-подборщиктин точно артындагы размери 1. Хорошо. Бунун баасы айтылды. Буга гарантия канча берип атасыңар? Бул гарантия 1 жыл. 1 жыл. 1 жыл гарантия. Саймандан баарын эле 1 жылга? Барбы арасында? Шаймандан мисалы китайский ушундай соколорго келсек, китайский соколорго буларга бизге гарантия бербейт. Бирок бул усиленный деп сатып жүргөнүмө бир 5 жылдан ашып калды. Бул именно ошол буга чейинки усиленный месин алып келчим. Ал бир аз проблема болду. Андан кийин ушуну сатып баштадым. Каждый трактор алганы бир сокодон кошуп алып кетет да, негизи бизденчи. Бир сокон алып кетет, проблема эчтеке боло элек. Мисалы, ошого гана гарантия берилбейт. Калган турецкилерге ушундай эле турецкий түкчүктөгүчтөр бар, мисалы, фрезалар бар, бүт барына гарантия берилет. Бул шаймандар келсек, турецкий
бул Orion AgriS деген фирма. Bunun мисалы фирманы өзүм барып көрүп, буну испытанияга чыгарып көргөнбүз. Бунун жаңылары бар. Эмне шайман бул? Бул болсо, бул шайман бул жалбырагын чабат. Баягы саттын ичиндеги чөптөрдү, мисалы саттын ичиндеги курайларын тегистеп чабап, ушундай эле кызылчанын жалбырагын чабат. Ушундай эле курайларды чабат да булчу. Ушундай агрегат бул. Эмне деп коет? Буну негизи баягы түркчөсү айтканда ялбырак чапкыч деп жалбырак чапкыч экен да. Жалпак тил менен эле жалбырак чапкыч деп эле айтылат. Бунун баасы канча? Диаметри 3,20 болот. Бунун диаметри. Бунун баасы $7,000. $7,000. 1,5 жыл гарантия бар буда. 1,5 жыл гарантиясы менен. $7,500. $7,500. Канчадан бери сатып келатасыңар бул турецкий компания бул менен? негизи ошол Orion AgriS деген компания менен мен эң биринчилерден болуп ошо Orion менен Өздүман деген эме менен эң биринчилерден болуп мен таанышып, бул соцсеттен эле Instagramдан тааныштып, ошолор мени тосуп алып, бир 6 жыл, 7 жыл болуп калды. Өздөрү тосуп алып, ошол фирма менен мен до сих пор иштеп келатам. Канча жыл болду? Бул иштеп жүргөнүм 6 жыл. 6 жыл болуп калыптыр да. Демек бул алгандар көп да буну. Буну алгандар көп. Эмне деп атышат? Кандай отурганда болот? Эми мунун эле ошону эле мисалы бул жалбырак чапкыч бул көп деле кете бербейт мындай айтканда. Буга көп нагрузка жок да. Ошогон эле мисалы фрезалар бар да. Мисалы ошонун эле фрезалары бар. Буну элдер көп. Келе бул фрезага өтөлү? Бул фреза 2,85 плюс деп айтылат. Ушундай эле катогу тяжелый каток деп коет. Аябай чоң. Алдында ушундай эле бул баягы топуракты майдалап кетет да булчу. Мынакей барана. Ушул баары бир фирма да. Ушул бир фирмалар. Бунун баасы канча? Бунун баасы $10,500. Муну сатып келгенсиңер? Муну $10,500. Иә. Буга чейин сатып келгенсиңер? Буга чейин ошол менен эле чогуу эле келип, 6,5 жыл уже тегерек болду. Муну көп эле алып атчабы? Муну фреза көп алат да. Буну алган өтө көп. Эч кандай бузулуулар жок, запчасттар менен проблема болду. Проблемалары дегенде кандай, бу кардандан тияк бияктан баягы техниканы бычактарын которосуң, основной бычактары да. Алдында бычактары бар, ошо бычактарын ошол бычактар эле кетпесе, так башка жери баягы совместный расходник деп коет го баягы бычактарды. Баары бар бизде. Баары бар, запчастьтин баары бар. Демек бул өзүнүн көрсөткөн, бул текшерилген турецкий компания. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Азиет мырза өзү заводко барып, заводдун ээлери менен таанышып, ушинтип ташыйт экенсиңер, Кийинки өтө берели. Бул деле ошол эле. Мисалы баары бир катарда турат, ар кандай фирма турат. Бул Торнолу деген фирма. Бул Торнолу деген фирманы көбү тааныйт. Мисалы бул да фреза. Комбайн чыгарган, чоң эметкен фирмалардын бири. Бул бир аз, бул 2,85 диаметр, бул 3 ондуктар да, баягы бийигирээктер болот да. Бул бир аз. Бунун баасы канча? Бунун баасы $11,500. $1,000 разницасы бар экөөнүн. Могулардын немесин сурай кеттим да, пресс подборщиктен баштайлычы. Канча аттын күчүнө керек булар? Пресс подборщик 70 аттын күчүнө. Өйдө. 70 аттан өйдө кете берет. Жакчы? Булар болсо 140 аттын күчүнөн 120дан өйдө уже кете берет да. Андан ылдый тарталбайт. Андан ылдый тарталбайт, ооба. Кыйнап коет трактор да. Бул баягы 50 аттын күчүнө, 70 аттын күчүнө деген лайыктуу бизде фрезалар деле бар тияктачы. Бул демек чоң эмелерге экен да. Чоң тракторларга да. Буга кошумча айта турган нерселер барбы? Мен азыр муну мындай жалпы баасын сурадым, размерлери билинди. Гарантиялары 1,5 жыл экен. Эң көбүнчө кардалар келип туруп кандай суроолор келет ушу шайман боюнча? Шайман боюнча баягы эле биринчи эле бычактар силерде наличие барбы, запчасти барбы деген суроо турат. Сразу эле биз магазинге киргизип эле көргөзөбүз болду. Ошо менен суроосу бүтөт. Бизге деле көрсөтөсүңөр азыр запчастар, жүрүгүлө. Келе азыр бу ягына өтөлү. Бул болсо бул дагы фреза. Бул артында катогу жок болот. Бул китайский производство, бул Кытайдан келген. Бунун гарантия берилбейт. Негизи Кытай көп. Бул эмне деген завод? Эмне деген марка? Эмне дейсиз? Маркасы эмне деген марка? Марчини деген завод, кытайчаны эмеге которгондо Марчини деген завод да негизи. Марчини деген заводдун фрезасы экен да. Фрезасы. Бундагы бычактары биян тартып койсо, бычактары под турецкий жасалган да. Бул негизи китайский бычактар кичинекей болуп, биз атайын ошол турецкийди агрегатты көргөзүп, ушундай под турецкий кылып берле деп, ушундай бычактары
турецкийден бир аз кичинекейирээк болот. Турецкий ушундай бир 1 сантиметрге чоңураак болот да. Бул 3,5 метр болот. Бунун баасы сом менен айтканда 360 миң сом. Бул ошол түк жүктөй турган агрегат. Бунун высотасы көтөрүлгөндө 5,5 метр, 6 метрге чейин көтөрүлөт. Мындай айтканда биздин Кыргызстанга баягы прицепке салганда, ушундай эле КамАЗга салганда 5-6 катарга чейин көтөрүп бере турган агрегат. Бул Турцияда иштетилип чыгарылган. Бул дагы проверенный уже. Буга 1 жыл завод гарантия берет. Буга биз мындай айтканда бул насостору, ушундай эле шлангалары, темири жакшы болгон себептүү Башат компаниясы дагы 1 жыл гарантия кошуп беребиз бунун үстүнөчү. 2 жыл 2 жылга гарантия беребиз. Бул уже өзүн көргөзгөн уже техниканын бири. Муну канча жылдан бери сатасыздар? Бул деле ошол эле техниканы бул где-то бир 4 жылдан ашып калды да. 4 жылдан ашып калды. Ошол негизи келип бизге эметип атканбыз. Гарантиясы демек 2 жыл экен. Баасы? Баасы 370 миң сом. Аралыктары бул 70 сантиметр, 75-80 сантиметрге чейин түк кенен барат. Мунун алдыга дагы, артка дагы жиберип, лентаны айлантып, буну артка дагы айлантып болот. Бул өзүнчө көтөрүлүп чөт, ушундай эле ховат өзүнчө көтөрүлүп чөт, ошундай эле артына, буну артына прицеп иле болсо болот, фаркоп катары. Мындай удобство. Азат мырза эмеси бар, булардын видеолору телефонго тартылган. Видеолор бар. Бир бөлүшпөйсүңөр, бир бөлүшөбүз, видеолорун баары бар. көрүүчүлөргө бир көрө монтаждан кошуп көрсөтүп коелу. Мындай наглядный болуш үчүн. Ушундай эле кээде соколор бэушный соколор дагы алып келе беребиз. Негизи бэушный ушундай состояниясы жакшы соколор болсо, бул мисалы эски соко да. Эски ушундай эле эски соколор. Эгер состояниясы жакшы болсо, кардарларга деп, наличий деп ушундай соколорду алып келебиз. Жаңылар келсек, ушундай турецкийлери бар. Бул переверш деп коет, айланма соко. Турецкийлер бар. Бул 1 тонна 350 килограмм болот. Бул 140 аттан өйдө керек. Аркы кызылбы? Аркы кызыл. 1 тонна 350 килограмм, буга 140 аттан өйдө керек. 4 корпус. Бунуку деген жылы берет. 30 сантиметр, 35-40 аралыктарын жылдыра берсе болот да. Тереңдигичи? Мунун тереңдиги ким канча 20га чейин, 25ге чейин айда берсе болот. Аттын күчүнө жараша да алчы. Бул техниканын баасы $7,000. Лизингке деле $7,000. Наличий накталай болсо сүйлөшсөк болот. Мен иштеп атышат, азыр эле. Бул менен иштегендери көп. Бул сокону сатып бергенибизге 3 жылдын тегереги болуп калды булчу. Жана катуу жерлерге, эмелерге жакшы да бул, Бул уже турецкий болгонго, уже бул жакшыраак. Ушундай эле китайский, жана айтып кеткендей эле, китайский 860 килограмм болот. Бул усиленный двойная рама деп айтылат. Бул китайский биз буга чейин усиленный эмесин ошол жерлери эмелерине келгенде, цилиндрлерине келгенде ушул жерлери усиленный эмес, мындай прямой эле вал чыгып турат. Азыр бул жерлери баары усиленный. Бул соконун баасы, мисалы 4, бул 3 плюс 1 баасы 410 миң сом. 410 миң, 420 миңден сатылып атат да. 420 миң. Муну дополнительно кошуп. Бул предплужник деп коет негизи. Буну көбү алып коюп атышат. Бул негизи технология боюнча бул предплужник эмнеге эметилет? Полянын үстүндө курай барго. Ошо курайын биринчи жерге оодарып берип, что бул айдаганда ошо курайлар удобрение болуп түбүнө калсын деп ошого жасалган. Ошого жасалган предплужник да. Негизи бизде көп колдонулбайт да булчу. Бирок комплектисинде бар, комплект менен алып келебиз. Баасы айтылды. Баасы айтылды. Аркы жашылчы канча сом турат? Аркы жашыл $5,000 турат. Ал Туран деген бул менен да биз дилербиз. Азыр ошого жанар. Азыр бул Туран соконун башка техникалар бул көп өткөнүнө байланыштуу. Азыр жок болуп калды да бул эмен 2, 3, 5тик. 5тик, 35тик болот. Баасы $5,000, масловый. Запчастьтары бар. Запчастьтарын баары бар. Весине келсек бул 35тик, бул арасы 35 да. Экөөнүн расстояниясы 35тик болот. Жылы 2025. Жапжаңкында. Жаңылар да.
Бул мындай айтканда, орусча айтканда солнышко деп коет, ворошилка. Биздикилер чоп оодармада эле айтышат негизи көбү. Бул бештик болот. Бул усиленный болот. Усиленный менен простойдун экөөнүн өзгөчөлүктөрү ошол жерде да. Мисалы, усиленныйдыкы кичинекей турба менен чоң турба сайылы ошол жер тешик болот, палец сайып коет да. Ал бир аз иштегенден кийин эле бул мындай жана жумуртка сыяктуу болуп, бул жейилип көп проблема болгон ошол да. Баягы клиенттерге, баягы кардарларга түшүндүрүп берип коюп, усиленный деп, бул 4 положение тура берет. Бул көкмелер турецкий производствонуку, баасы 85 000 сомдон берип атам. Башка жерлерде ошого эле техниканы мен негизи башка региондорго дагы мен берем оптомчу. 20дан 10дон берем. Аякта баягы сатылганда баа өйдөрөөк болуп атат. Баягы рекламада көп жок болгонуна байланыштуу элдер көбү билбейт да, ошондой 120 000ден, 150 000ден алгандар бар экен. Ошол 85 000 сомдон бул комплегин жаңысын алсаңар. Демек арзан бияктан риск башаттан алат экенсиңер да. Мунун эми жаңырылары келеби? Жакында келет да. Бул деле жаңы, бул өз деле жаңы, баягы чийлип мийлип калган, бул витринада турган техника. Жаңылары бүгүн келди, жана сизге айткандай эле фура келди. Мындан 30-35 штук келди да. Ушу солнышкаданбы? Солнышкадан 35 штук келди. Баасы айтылды? Баасы 85 000 сом. Усиленныйлары. Фризалар келсек, бул 210, 235, ушундай эле 260 бар да. Бул мисалы 90 аттын күчүнө, 80 аттын күчүнө ылайыктуулар да. Мисалы ошо 210ду уже 70тен өйдө трактор сүйрөй берет, көтөрө берет. Буну сатып келаткан жана тияктан көргөзүп бергендей эле Арион фирмасы буну 6 жылдан ашык сатып келатабыз. Бул сапаты дагы жакшы техниканын бири. Анан бизде мындай да бар, мисалы өзүбүздүн клиенттер Арионду мисалы алды 2 жыл иштетти, ушундай эле да. Мына мисалы бушный бул. Бул бушный. Биздин клиент келди, 2.35-ин чысады, үстүнө бир аз доплата бааланып соодалаштык. 2.35ти чытады, бизден кайра эле 2.35 ушундай эле жаңысын алып кетти, үстүнө акча кошуп бизге чытап кетип берет. Анан биз ушундай эле оригинал өзүнүн бычактарын бүт барын жаңысын которуп, жаңы кардан салып, ушундай эле берде тиштери болот. Бүт барын жаңы салып, кайра жаап, биз продажага чыгара беребиз. Мындай кайра жогорулап кете берсе болот экен да, мындай апгрейд деп коет го. Баягы бир техника менен до конца иштей бербеш үчүн биз баягы декандарга бир аз бизде жардам көрсөтүп, баягы мүмкүнчүлүк көргөзүп, алмаштырып кетип, ушинтип чытап. Бул деле керек болот да бирөөгө. Баягы бир аз арзаныраак. Лизинг ала албайм, акчам бир аз азыраак дегендер болсо, буга деле сүйлөшөсүң, баягы состояниясына жараша, мисалы, буга деле мен гарантия берем, сезонуна гарантия берсем болот да. Бул биз деле уверен да, бул. Мунун размери анан баасы канча? Бунун бушнелердин баасы $4500. Жаңылардыкы? Жаңылардыкы 2.35тердики $7000. Ушундай эле 2.10дордук бар, $6500. Ушундай эле 2.60тар бар, $8000. Ушинтип акырын кетип берет. Тиги вертикальный фриза деп коет. Вертикальный фриза. Кызыл болуп турганбы? Артында турган $12,000 да буларчы. Булар кандайча, башкача принципте иштейт? Булар болсо мисалы мындайынан чапса, ушундайынан чапса вертикальный, булар болсо мындайынан чабат да, баягы айландырып. Влаганы качырбаш үчүн. Анткени бунун артына ушундай эле жүгөрү сейилканы, арпа будай сейилканы илип алса болот да. Бул баягы 220 деп көргөздүк го, 220, 160тар ошону илип, бул күздө айдалган жерди мисалы, күздүк жер деп коет го, күздүк жерди айдалган жерди сразу майдалап, артына таптап түзүтүп, сразу артына сейип кетсе, бул 3-4 операцияны бир эле аткара турган техника. Бул да Өздүмандын производствосу. Узундугу аябай узун. Бул 4,5 метри, азыр берде бизде көлдө турат, азыр 5 метр ойго чейин бар. 3,5, 4,5, 5 метрге чейин бар да. Алардын баалары? Высоталары. Баасы ошонун бул турган баасы $12,000. Артында навескасы уже баасы өзүнчө кетет. Андан артында сейилкалар уже өзүнчө кетет да. Шаймандары бар. Шаймандары, запчастары бүт бар бизде. Наличие бар. Тесиги арт жакта баннерде адлет тартып койсоң. Баннерде турган бул ошол FM World'тун эле техникалары.
бул көчөт себеп турган баягы күрүч себеп турган техникасы да. Ушундай эле ушулар сушилка деп коет. Жүгөрүнү суштеткен. Буюрса Кыргызстанга келет бул жакында. Сушилкалар. Буну көмүр менен жаккан да бар, электричествосы бар, күн менен алган электричествосы да бар да. Жүгөрүнү кургаткан. Жүгөрүнү кургаткан да, баягы алып кургат 1-2 саатта эле уже кургат берип, дайын чыгарып бере турган техникалар. Бул менен сүйлөшүп келатканыма 1,5 жылдан ашты. Бунун конструкциясын чогултуп, кандай алып келебиз, кандай машина алып келебиз, ошонун азыр жүрүп атат. Сүйлөшүүлөр ошол менен азыр жүрүп атат да. Турган баягы плакатта турат го. Ушундай эле пресс-подворщиги, комбайны, ушундай эле экскаватору, FM Work'та көп техника чыгат. 70тен ашык техника чыгат. Бул рум. Бул рум деп коет. Удобрение, минералка барго, селитра, амофос, ошолорду чача турган. Бул 14-15 метрге чейин захват менен чачат. 500 килограммовый вом менен иштейт. Деп чача турган агрегат. Канча сом бул? Bunun bahsi 65 bin son, 5 silindir. Silindir menen 75 bin son. Bu biz көп жылдан бери иштешип келаткан 7-8 жылдын тегерек болуп калды. Кронос фирмасы. Бул Кронос фирмасы негизи эле Россияда эң алдыңкы турган заводдун бири. Бул российский. Бул российский производство. Ушундай эле ошол QR код менен кирип көрсөңөр болот бүт заводдун ичин. Бул бизде деген мунун 3-тиги бар, 5-тиги бар, ушундай эле 7-ликтери бар. Культивация да кылып кете берет, өзүнүн азык заттарын да чачып кете берет. Бу жерде азыр некомплектованный турат баягы эмелер. Бул спиральга келсек эң жакшы жери башка культиваторлордо мындай жок да. Бул баягы мүчөктөн селитраны, ушундай эле амофосту баягы шор деп коет биздегилер. Камок болуп калгандарды бул өзү талкалап майдалай берет. Башка эмеде жок. Мындай эмеде жок, башкаларда жок. Узундугу канча мунуку? Ушундай эле 7-ликтери бар. Так, бунун узундугуна келсек, так, бунуку 7-ликтики 4,20, 3,80. Рамасынын узундугу, ушундай эле 3-түк усиленный ал уже биздин кардарларга биз жасап бердик да, ошо 3-түктүчү. Тети аржанда турат. Анан бул сураган үчүнбү? Ушинтип сураган боюнча, анан бул механизм 12 скоростко которулат. Бул механизм деген удобрение бая бергенде мен гектарына 50 килограмм берем, кээбиркилер 150 берем, кээбиркилер 550 берем дейт да. Ошого карата бул скоростторун которо берсе болот. Өзүнүн китеби бар. Китеби менен көрүп, же QR код менен көрүп эмете берсе болот да. Ошо китеби барбы сизде өзүндө? Бар, бул деле жаңы эле келди, бул товар деле 3-ай 2025-жыл. 25-чи жапчаң. Бул да жаңы заводдон чыккан масло экен да. Мындай культиваторларды сатып келдиңер эле буга чейин? Бул башка фирмадан тышкары? Жок, башка культиваторларды эле сатып келатабыз. Ошол жерде агрегаттар бар. Украинаныкы бар болчу, Украинканы сатып келет. Ал профильный деп коет. Ичи пустойрок. А бул болсо литий темирден кылынган да. Бирок бизде Кыргызстанда көп эле ошол техникага, ошол Кроноска көп басым жасайт да. Кронос деп угуп калам да мен да көп. Кронос деген негизи биз 6-7 жылдык уже дилербиз да бунун. Жел эми дары чачкычка өтпөйлү. Дары чачкыч окшойт эти, Дары чачкычтарга келсек, бунун баасы айтылды, кстати. Бунун баалары 7-ликтери 600 000 сом. Кронос культиватордуки 5-тиктери 400 000, 3-түктөрү 300 000. Ушундай эле ОВТ опрыскиватель деп коет. Бул 4 поршүндүк болот. Бул турецкий производство, Турцияныкы. Канаттары 16 метрге болот. Бул трактордун ичине түшүп кереги жок. Бул канаттары өзү автоматически видеолорунда сизге эмет болот. Өзү автоматически ачылып, кайра өзү жабылып, өзү көтөрүлүп түшүп 16 метрге жайылып береби же чачып береби? 16 метрге жайылып берет. Жайылып берет. Чачкан андан да көп болот экен да? Жок, бул чачканда баягы жерге чачат да. Чачат. Ошо 16 метрди бир алып кетет. Анан бизде деген баягы запчастьтары да бар. Ошол 16 канаттын метрдин башына, учуна 2 метр дополнительный дагы чачса болот да. Запас 20 метрге бул чачса болот да. Бунун талышынасы 1 сантиметр болот, калың. Буга 1 жыл гарантия бар. Буну сатып келатканыбызга ошо 5 жылдан ашып калды уже. Жалоп жок. Жалоп жок бул эми.
баягы насос болгондон кийин тиги мембрана кетет, мындай баштары кебиркиле бир алып түшүп калат. Мисалы запчастьтар бар. Анан бул шлангаларга келсек, ушундай шланганы биз өзүбүз бу жерден жасайбыз. Бул баягы запчастьтын Турциядан алып келебиз. Ушундай эле бунун запчастьтарын Турциядан баштарын алып келебиз, анан буну бу жерден өзүбүз кесип канча метр кимге канча керек болсо ошол жерден басып жасап беребиз да. Сервисный обслуживание бар. Сервисный обслуживание бар. Буга канча батат ошондо? Канча литр Бул батат? 1 тонналык бул. Кете берет. 1 тонналык, 1-200, 1-400, ушундай 3 тонна, 6 тонна деп кете берет бул. Трактордун аттын күчүнө жараша. Буга канча аттын күчү? Именно ошо. Буга негизи бул 1 тонна суу куюлганда общий веси уже 1 тонна 700-800 болуп калат. Буга желательно 90 аттан өйдө да. Желательно 90 аттан. Баасы канча? Баасы $5000 bunun. Бул турецкий производство. Бул азыр bunun жылы 2023, по-моему. Бул бэушный. Бул пресс-подборщикти негизи жаңы көп алып келдим. Бул Сөнмезлер деген фирма Конияда жайгашкан, bunun да чыгарылган жери, заводу. Анан бул жакында эле келди. Бул пресс-подборщикти ошол Сөнмезлерде чайга чакырып, ошол заводунда туруп, буну реклама тартышкан дрон менен. Реклама тартып, пресстеп, ушундай кылгандан кийин анан буну обновить этпей эле мага бер деп, муну алып кетип калдым да. Ошол заводдун сайты барбы? Заводдун сайты бар, Сөнмезлер десе деле сразу чыгат. Чыгат, эсемеге видеонун астына ссылкаларын коюп коеюн. Бунун баасы $10.000. Бул мындай айтканда лазер. Азыр Кыргызстанга өтө керектелүүчү нерсе. Муну өзүм дагы баягы иштетип, жерлерге салып иштетип, буну эме кылып көрдүк. Бунун жаңысы менен бул айырмак дегени, анан армак дегени экөө тең бар. Бул лазерлердин экиге бөлүнөт бул лазер. Бирөөсү болсо ушундай эле спутниковый болот, GPS. Бирөө болсо ручной болот, баягы гидравлика мененчи. Бул дөңгөлөктөрдүн баары чыгат, бул канат жайылат. Бул жерди түстөп берет. Бул жерди түстөгөнгө баягы момда жерлер, дөң жерлер, кайрак жерлер болсо жериңерди полный ошол менен түстөсө болот. Бунун жаңысы да келет, лизинг аркылуу да алса болот. Ушундай эле бушный бар. Ошол да турушу дагы сатылат. Бунун баасы $14.000. Полностью алам дегендер болсо, полностью мен өзүмдүн балдар бар иштеп жүргөн, ошону кошуп берем. 2 күн, 3 күнгө полностью үйрөтүп, досконально кандай кылып иштеш керек экен, кандай кылыш керек экен, жолу кандай экен, баарын көргөзүп берет. Адистер инструкциясын көрсөтүп берет экен да. Бул канчага жайылат, канча метрге? 5 метр бой. Буга деген 160 аттан өйдө керек. 160-180 аттан өйдө керек, желательно да. Так, бул комбайн болсо, бул да FM World'тун комбайны. Ошонун баары ошо заводдон чыгат, трактор чыккан заводдон эле чыгат. Буга чейин ошо жүгөрүнүн комбайнын азыр бул чоң комбайн. Бул сүрөттөн баягы кичинекей көрүнөт, өзү чоң комбайн. Буга чейин биз Кыргызстан келген, ошо без кабина, ушундай эле кабина менен күрүч оро турган техникаларды биз алып келдик, алып келип саттык. Бул да лизинг аркылуу да берилет. Бунун азыр баасын ошо номерлерге чалсаңыздар айтабыз баасын. Тактап билесиз. Эми буну көп киши албайт да. Бизде бул баягы чүй жергесинде, эмеде, бул жана Баткенде, көп жерге бизде жок да, баягы көп суралбайт. Ооба, урматтуу көрүүчүлөр, комбайн боюнча биз терең кирбей эле коелу. Номерлерди калтырып коебуз. Азирет мырзага чалып, комбайн боюнча маалымат алсаңыздар болот экен. Өзүңөргө чакан, бюджетиңерге жараша маалымат алып алышат. Бул дары чачкычтар, булар дагы турецкий производство, Турцияда иштетилип чыгарылган. Бул уже проверенный дары чачкычтар. 600 литровый. Не деген компания? 800 литровый. Бул мен бир эле компаниядан албайм. 3 компаниядан алам. Мисалы Инагра деген бар, Сака деген бар. Ушундай ар кайсы фирмалардан алам да. Мисалы заводдордон бирөөнүкү 600 жакшы, бирөөнүкү 800 жакшы, баягы элдерге жакшы эме болсун деп. Ассортимент чоң болсун деп эле. Атак сапаттары менен баары бирдей эле жакшы. Сапаттар негизи бул эмеге келсек, ушул дары чачкычтарга келсек, опрыскиватель деп коет, баары эле бирдей да. Мындай айтканда, насосу баары эле окшош. Бу жерде бачоктор, анан рамадан эле бир аз разница бар.
рамада разница болот, болду да. Рама разницасы өңүтүнө жараша, көлөмүнө жараша тандайт экен да. Мунун Азыр размерлери кандай болуп калды? Бул 600 литровый бар, 800 бар, тонна 100 бар. Ушундай эле булардын канаттарынын баары 12 метр болот. Бул простой болот. Өзүң ачасың, өзүң жабасың. Баягы канаттары ушундай болот. Анан бунуку железный, дюралевый болот, дат баспай турган. Дюралевый бар, анан пластиковый да бар да. Эки түрү бар. Булардын кандай алышат? Эми эл ар кандай, бирөө пластик дейт, бирөө темир дейт. Түшүнбөйсүң. Анан 600дөрдүн баасы 130 миң сом. Азыркы баалары. 800дөрдүкү 150 миң. Тонналардыкы 175 миң сомдон. Булардын запчасттары Бизде мындай кандай аласың? Баягы жалпак тил менен айтканда бизде бачок менен ошо рамадан башкасынын баары бар. Эгер баары бар да, бизде деген бу фильтрди биз алганда эле 500тү мындан 10 миңди, мындан 5 миң деп ушинтип алып салганбыз да. Запасы менен оптом эле алынган да бул. Запасы менен алынып. Запасы менен уже алынган. Бизде гарантийный убактысы канча? 1 жыл гарантиясы бар. 1 жыл гарантия. Муну канча убакыт сатып келдиңер? Кардарлар эмне деп атышат? Бул ошо Турциянын башы башталганда, азыр селканы көрсөм өздүман деп, ошо башынан эле келет да. Бул уже 7 жыл. 8 жыл тажрыйба көп болуп кетиптир да. Демек текшерилген бул деле өзүнүн көрсөткөн. Негизи эми баягы техника менен иштешип жүргөн элдердин баары эле билет. Бул опрыскиватель, бул дары чачкыч негизи турецкий негизи эле жакшы да. Турецкий башка эмеге караганда турецкий жакшы. Мынакей опрыскиватель боюнча дагы маалыматыңарды ала бергиле, урматтуу көрүүчүлөр. Балкимдир өзүнчө бир дагы чыгарылыш жасап калышы мүмкүнбүз. Бул жанагындай ичинде кандай эметет, кандай иштейт видеолор бар. Азирет мырза бөлүшөт биз менен. Биз ошолорду силерге чагылдырганга аракет кылабыз. Демек, суроолоруңорду комментарийге жаза бергиле. Же болбосо чалгыла, биз уланта берели, сейилкаларга өтө Бул культиватор. Бул культиватор. Турецкий культиватор. Бул Агро Durmaz деген культиватор былтыр жайында, августтарда былтыр, жок, мурдагы жыл экен. 2023 августтарда барып, Стамбулга барып, бул менен договор түзүп келгенбиз, контракт түзүп келгенбиз. 5 жылдык контракт бар. Бунда биз дилдер үстүрүктөр айтканда байысыбыз. Агро Durmaz'ын жакшы өзүнүн сапатын жакшы көргөзгөн үчүн ошондо биз иштешебиз деп 2 жылдан ашык болду бу менен иштешип келатат. Демек Агро Durmaz'дын официальный дилдерисиңер. ЖСК башат официальный дилдер. Официальный дилдерибиз да. Ушундай эле бунун эмне кызмат аткарат десе, бул 45, 60, 70ке жылы бере турган бул техника, бул чөптү отойт. Ушундай эле артында бунун катогу да болот, акушниги да болот. Азыр некомплектованный болуп турат. Толук эмеспи азыр? Толук эмес да азыр. Ушундай эле бул катоктору баягы жүгөрүгө, кызылчага воздух киргизет, фасольго. Рыхлейт этип берет экен да. Рыхлейт этип бул топуракты майдалап. Турецкийде көбүндө эле бар ушундайларчы. Баягы бул наклейка биздикилер баягы метр менен эсептеп баягы жылат да. Бул передвижной деп койгон, баягы болтту бошотуп бир 60ка, 70ке жылат. Ошон үчүн баягы ыңгайлаштырып, атайын настройкалаганда жеңил болуш үчүн, механизаторлорго жеңил болуш үчүн экен да. Жеңил болсун деп кылып кеткен да. Демек, бул культиватордун баасы? Бунун культиватордун баасы $5500. Мынакей сонун культиватор экен, мындай көрүнүшү бир башкача экен да. Сапаттуу да көрүнүп турат, жакшы экен. Ушул сейилкага келсек, бул сейилка 12-13 культура себе турган сейилка булчу. Кызылча, ушундай эле жүгөрү, фасоль, көп нерсе себе турган. Дан. Бул дискасы алмаштыра берет, калаганын себе берсе болот да. Бул 6-лык. Бул чыгарылган жери бул Турциядан, өздүман жана айтып кеткендей эле ошо фирма эң биринчи иштешип, мындай айтсак Мехмет деген аби бар, ал менен да мен жакшымын, директори түрткү берген, дух берген, ошол байкебиз. Буга дагы бул фирмасына дагы чоң мындай айтканда рахмат. Ошонун артынан бул эң жакшы мен сапаттуу техникалардын бири да. Кыргызстандагы популярный болуп аткан сейилкалар десем болот. Бул эми азыр Азирет мырза технология өнүгүп атпайбы? Технология өнүгүп атат, өздүман ордунда турбай эле да. Туурабы? Булар деле өнүгүп атышат. Булар жеңилдеткип, баягы экономдуу болуш үчүн, акчасын үнөмдөш үчүн, убактын үнөмдөш үчүн, анан түшүмдүүлүгү көбөйтүш үчүн ошонун бүт баарын эске алып туруп жасап аткан
шаймандарда турабы? Bunun азыр баягы бул да турган жок. Бул Өздүмандагы баягы Турциядан ушундай сейилка чыккандардын алдында жүрөт да бул азырчы. Данный момент алдында жүрөт. Азыр деген электронный версиялары, жакында эле бир ай мурун эле выставка болду, чоң выставка баягы Турция ичинде биринчи орунду алды. Өздүман электронный Высокоточный сейилкалар. Точный сейилканын бири де бул бир эле сейилка эле чыгаруу, бул диска, ушундай эле агрегаттарды, культиваторларды ар кандай нерсени чыгарат да бул көп завод. Наличие жок, бүгүн эле фура келди, жана сизге айткандай, чөлөк товарлары бүгүн азыр уже чөт да. Бул өзү сейилканын эмеси, гарантиясы канча болот буга? 1 жыл гарантия бар. Сервисный обслуживаниясы бар. Бар. Запчастары Толук бар бизде. Бул буякта эми көбүнчө кандай көйгөй болуп калышы мүмкүн? Сейилканы көптөн бери иштеп атасыздар. Эми буда мындай көйгөйдө эле чыга элек буда. Сейилкадан көп чыга элек. Бул сейилканы сатып жүргөнүзгө эң көп саткан сейилкабыз ушул болду да, негизи сейилкалардын ичинен эң көп саткан агрегатыбыз, сейилкабыз ошол техник болду. Буга өтө мындай серьезный деле эчтеке чыга элек. Эми боло берет, баягы бирөө пружинасын жоготуп алат, бирөө биягын сындырып алат, ушундай эле шланга деген кургап калат. Мисалы 4 жыл, 5 жыл мурун иштеп жүргөндөр, аларда запчастьтер бар. Бирөө запас менен алып кетсе болот экен, Баасын айталы? Bunun baası misалы бул анкерный болуп бөлүнөт да. Ошол удобрение берген жери дисковый да болот. Анан ушундай бул анкерный деп айтылат. Дисковый, если дисковый болсо $17,500, анкерный болуп турган болсо $16,500, $1000 экөөнүн разницасы бар. Демек турганысы $16,500. $16,500. Мунун эмелерин айтып кетпели, ичиндеги размерлери бактар боюнча. Бактар боюнча бул деген ушул жерге урук себилет. Мисалы диска жерден көрсөтүп берейин. Ушул жерде негизи диска турат. Ушул жерге өзүнүн дискасы, диска турат. Бул диска мисалы кызылчага десеңиз, кызылчанын дискасы, жүгөрү десеңиз, жүгөрү, фасоль десе, фасоль, соя десе, соя, кайсынын себе турган болсо ошону саласыз. Ошол жерге дан салынат өзү. Кызылча болсо кызыл салынат, ушул жерге удобрение салынат да буга. Буга тополуптур. Буга удобрение салынат. Ушундай эле. Удобрение салганы, жер семитки салганы экөө эле экен да? Бул экөө эле да. 3-4. Бул 6-лык, өзү 6-лыктары бар, 4-түктөрү бар, 8 каласаңар, 12 каласаңар, 24 кылып заказ менен алып келип беребиз. Көбүнчөсү кандай ходовой? Көбүнчө ходовой ошо 4 менен 6 да, биздечи. Бул жерде аябай мындай эмеси көп экен да, мындай керектүү дөңгөлөктөрү бүт бары бар экен да. Мун биякта мындай оор эмеспи, мындай иштетиш? Бунун салмагы, общий салмагы 6-лыктыгы 1 тонна 150 килограмм. Канча аттын күчү керек? Буга 90дон өйдө. 90 өйдө. 4-түктөрдүн салмактары болсо 900 килограмм, 900 килограмм. Эмесине жараша экен да. Катарларына да жараша экен да. Мунун эми мисалы үчүн механизатор алып туруп иштетип аткан кезде борчулуктар жаралып мындай биягын билбей, тиягын билбей бир сабак кыласыңарбы же кандай кыласыңар, үйрөтөсүңөрбү? Мисалы бизде адистер бар, балдарыбыз бар. Бул каждый алган кардарларга ушул жерден тракторга кошуп үйрөтүп, же болбосо жакын жерде болсо чогуу барып, поляга барып көргөзүп, региондорго чейин барып көргөзүп, үйрөтүп эме берип атабыз да. По факту көрсөтүп үйрөтүп бересиңер. Полностью көргөзүп беребиз. Мындай бирок механизатор бар эле үйрөнүп кетип атышабы же? Бунун мындай айтканда, буну эң основной жери ушул жерде да. Ушул жерде. Мисалы буну канча аралыкта себиш керек? 3 сантиметрби аралыгы канча болуш керек? Бирден чыйтайт да бул. 10 сантиметрден себиш керек десе, бул эмесин эле тиштерин эле ушу зубчиктерин эле которуп коет. Тереңдиги канча керек? Мисалы 5 сантиметр десе, ушул жерден мисалы 5 сантиметрге, 6 сантиметрге коюп. Тереңдигин биягынан регулировка кылат экен, аралыгын тиягынан регулировка. Буда башка эчтеке сложность мындай айтканда эчтеке жок да. Үйрөнүп алса болот бир күндө эле. Бул бир күн эмес, бул 10 мүнөттө эле үйрөнүп турган. 10 мүнөттө эле үйрөнүп турган нерсе экен да. Так, бул агрегатка келсек, бул агрегаттын дагы видеосун жөнөткөм, жакшы видеосу бар. Мен өзүм дагы баягы
дыйкан кызылча себебим, жүгөрү себебим да. Мен ошол агрегатты иштетем да. Ушундай агрегаттын башынан эле билбейм, ошо биздин балдарга да ошол агрегат жагып калыптыр, ошол агрегатты иштетем, жетилигин иштетем менчи. Бул жүгөрү, кызылча, фасоль ушундай эле отой турган, ортосунда отой турган. Мунун биринчи эле алдында биринчи операциясы доолот болот, экинчи эле лезвие болот, үчүнчү удобрение болот, төртүнчү тяпка деп коет. Ушундай тяпка. Многофункциональный экен. Бешинчи кайра эле ушундай лезвие, алтынчы акушник. Бул 6 операция кылып кетет. 6 операция кылып кетет. Бунун 3түгү бар, 5тиги бар, ушундай эле 7лиги бар. Бул канча? Бунун баасы 300 000 сом. 5тиктин баасы 300 000 сом. Бунун баасы 220 000. Ушундай эле 7ликтери бар. 7ликтери 5800 доллар. Бул жерге өзү дан салынат экен. Бул удобрение. Канча атат бияка? Удобрение салат. Буга деген 600-700 килограмм. Бак берет, Буга келсек, Өздуман фирмасы бул дагы Турциядан өндүрүлүп чыгарылган, проверенный, көп жылдан бери иштешип келатабыз ошол фирма менен. Бул буудай, арпа, удобрение селитра салгычы менен чоң дөңгөлөктөгү зерновой сеялка десек болот. Бунун преимуществосы бул көтөрүп да сээп иштесе болот, ушундай эле прицепной катары сүйрөп да иштесе болот. Анан ушун эле 3-чү бачогу да бар. Беде сепкен бачогу менен да бар. Азыр бизде наличие калбай калды. Кош койсо болобу? Кош койсо болот. Ал дагы уже эртең бирси күнү уже келет да, мындай айтканда. Ошого кошуп койсо болот буга да. Бунун баасы канча? Бунун баасы азыр ушул турган жери 2 бачок менен 10 000 доллар. Комплект болсо 12 500 доллар. Запчастьтар бүт баары бар. Запчастьтардын баары бар. Гарантия. Гарантия 1 жыл гарантия бар. Мына урматтуу мекендештер, биз ЖСК Башаттын башкы офисинде отурабыз. Сиздер менен азыр биякта коммерческий директор менен тааныштырып кетейин, андан кийин сөзүбүздү улантабыз. Саламатсызбы дыйкандар, менин атым Жекшенов Адлет Элдиярович, Башат компаниясынын коммерческий директору болгом. Биз тууралуу айта кетсек, тракторлор, агротехникаларды лизингке жана накталай беребиз. Любой вопросторуңар болсо, кайрылсаңыздар болот. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Адлет деген жигит менен тааныштырдым сиздерди. Кара Балта шаарына келесиздер. Ушул көчөдөн кирип келгенде эле түз офисине киргенде Адлет деген жигитке кайрылат экенсиздер. Лизинг боюнча кандай документтер даярдаш керек, кандай маселелер болуп калат, ушул болгон суроолорду ушул жигитке бересиздер. Сиздерге толук маалымат берет, Биз келсе, биз өзүбүз түшүндүрүп, эмне документ чогултуш керек, кандай кылыш керек, баарын түшүндүрүп беребиз. Бияка келсеңер. Андан тышкары биз описанияга телефон номерлерди жазып коебуз Адлеттин. Ошол номерге чалып, сиздерге болгон вопросторуңарга жооп тартуулап берет. Сиздин бир жумуш тартибиңерди бир айтып кетпейли бияктын офистеги. Эртең менен 8тен баштап кечки 6га чейин любой время келе берсе болот. Урматтуу дыйкандар, мына биз Кара Балта шаарына келдик, дагы айтылап кетейин. ЖСК Башат аттуу компаниясынан сиздерге көптөгөн шаймандар боюнча маалымат бердик. Жаңы FM World аттуу трактор боюнча дагы маалымат бердик. Кайра кайталап кетейин, телефондорду соц тармакта баракчаларда калтырып коем. Ошол жака өтүңүздөр. Азирет мырза сиздерге өзүнүн адистери менен сиздерге дагы көптөгөн маалымат берет. Азыр биз ушул ЖСК Башаттын башкы офисине келип отурабыз. Ушул жерден мен бир-эки суроону берип кетейин, Азирет мырза. Силер эми мындан ары кандай келечекке кандай максат коюп келатасыңар? Ушу менен токтойсуңарбы же дагы өсүп келесиңерби? Мындан дагы көп шайман болобу? Негизи эми буга чейин мындан кийинки максат дыйкандарга жардам бериш. Биздики биринчи эле максат жардам бериш. Негизи бала кезде бир айтып кетчү нерсе, бала кезде ошо ЖСК дегенди бир 10, 12, 13 жыл мурун ошону тетрадька жазып, ушундай логотип кылам, ошону дүйнөгө таанытам, ошол логотипти деген оюм бар болчу да. Буюрса ошол ишке ашып атат. Негизи Аллах таалабызга чекишсе, шүгүрлөр болсун, ошол деңгээлге ошо алып келип атат. Биздин максат мындан кийин ошо дыйкандарга, негизи эле дыйкандарга эмес, негизи эле мусулман бир туугандарга жардамыбыз тийген компаниянын бири болсок деп тилегибиз ошол да. Ошол болуп атпайбы? Азыр ЖСК Башатта көптөгөн аябай шаймандар көп экен. Андан тышкары бизде Кудай буйрса дыйканчылык, айыл чарба Кыргызстанда өнүгүп келатат.
ошо менен мынакей силер дагы өзүңөрдүн чоң салымыңарды жасап келатыпсыңар да. Эми мынакей эме боюнча кеп кылгым келип атат да. Сиздерден кардарлар келип шайман алат же трактор алат. Бир акциялар болуп турабы, бир скидкалар болуп турабы же бир өзүнчө белектер болуп турабы? Ошол боюнча кандай маалыматтар бар? Бизде деген негизи жаңылыктар негизи эч кимге айтыла элек болчу. Бизде 2026-га негизи ушундай бир план кылып атабыз. Биздин ошол трактор алган кардарлар, ушундай шайман алган кардарларга 2026-жылы ушундай 504 үлгүсүндөгү тракторду бир башкы белекке коюп, бир мен анткени өзүм гонкада негизи жарышып жүргөм, батыл деп коет, грязевой машиналар менен жарышып жүргөм. Ошонун идеясында бир ошо лайларда трактор менен жарыштырып, сыяктуу кылып, ошо башкы байгеге коюп, бир тракторду ушундай эле артына биринчи, экинчи кылып шаймандарды коюп кылсакпы деген ой бар да 2026-жылга буюрса. Акция дегенде жанагындай эле бизде баягы Зайтун кафебиз бар, ошого да бир аз биздин кардарларга сертификат ойнотобуз кээде. Ушинтип эме кылып турабыз да. Сөзүбүздү жыйынтык чыгаралы. Рахмат Азирет мырза, Кара-Балтага чакырып бизге ушундай дыйкандарга аябай сонун маалымат болду. Анан негизи дагы кандай соц тармактарда тапса болот силерди? Инстаграмда, ТикТокто, Ютубта барсыңарбы? Бизде баарында эле барбыз. Ютубта, Инстаграм, ТикТокто баарында эле JSK Башат деп жазса эле баарында эле чыгат. JSK Башат деп чыкса эле ошо Ютуб баарында соц тармактарда барбыз. Биздин дыйкандарга кайрылып коштошуп койсоңор болот ошо менен. Эмне дейбиз? Эми силерге чоң рахмат. Алла Таала ыраазы болсун силерге. Ушундай эле силердин көрүүчүлөр, AgroLife KG каналынын көрүүчүлөрүнө ысык салам. JSK Башат компаниянын атынан баарыңарга салам. Келгиле, көргүлө, катталгыла. Айыл чарба биргебиз, айыл чарба техникалар жаңы версияларды буюрса ушу каналдан көрө берсеңиздер болот тугандар. Урматтуу көрүүчүлөр, биз дагы JSK Башатка келебиз, конокко. Комментарийге жазгыла, сөз суроолоруңарды, биз дагы бир нерсе чыгарылыш жасайбыз. Эмки чыгарыштардан көрүшкөнгө чейин.